Бул кийинки жылга көчөт болот. Эсенбек Абдилов Бүргөндү массивине алгачкылардан болуп көчүп келгендердин бири. Багбанчылыкка жакын болгондуктан 18 соттук жерге жүзүм багын өстүргөн. 4 жыл мурда сугат-суусу тартыш болуп, 2 чакырым аралыктан келген суу жылып калчу. Жылуу суу жүзүм багы үчүн зыяндуу болуп, температурасын төмөндөтүү үчүн көлмөгө топтоп, кечинде сугарып келгенин айтат. Көчөттү бак кылганыбызга 4 жыл болду. Көчөттө эккенибизге. Суу маселеси өтө кыйын болчу. 2 километр жерден, почти 1 километр ашык жерден келгиче баягы күн ысык, жайылып келгенде суу жылуу болуп калган. Анан көлгө топтоп туруп кечеси коюп турганбыз. Ага чейин ташып куюп жүргөнбүз да. Машина менен ташып муздак сууду. Бүргөн дөөрөнүндө ирригациялык ири долбоорлор ишке ашып, жаңы бетон сугат арыктары курулгандан тартып аймакка суу кенен жетип калды. Учурда багбан жүзүм багын суугарууда буга чейинкидей кыйынчылыктарга кабылбаганын билдирди. Суу маселеси чечилип, жүзүм багы алгачкы жолу 3 тоннага жакын түшүм берди. Кубанычын жашыра албаган багбан бул жылдагы түшүмүн акысыз тараткан. Быйылкы жылда ушул түшүмүнү элдерге тууган урук дегендей жолдон тамаша кылып өткөндөргө бекер эле тараттык. Кичине сат дегендерге аз-маз саттык да, калганын бекер эле тараттык. Эми Кудай буйруса, быйылдан кийинге колго кирип калды жүзүмдөр жакшы түшүм берет деген үмүттөбүз. Быйыл ошол 3 тоннадай берди. Учурда Эсенбек Абдиловдун жүзүм багын көрүп үлгү алууну каалагандар да көп экен. Күн түн дебей талбаган эмгектин арты менен какыраган талааны бакка айлантып, эми түшүмүн алып жаткан учурум дейт. Сугат суусунун келгени багбандын буга чейинки кылган эмгектерин текке кетирбеди. Мындан улам шарт жок деп жата бербей, аракет кылуу керек экендигин сунуштайт. Биз да аракет кылдык, суу жок мезгилинде кыйынчылык болсо да ушу суу ташып көчөттү эгип ушулардын астыга куюп, мына Кудай буйруп, мына өкмөт башчыларыбыздын жакшы бир эмелери менен каналдарда бүтүп, азыр бизге суу берилип, мына көрүп турасыңар, бир бактын астында жүрөбүз да. Ушул 4 жылдын ичинде ушундай болгон колго кирип калды да бунун эмеси. Баткен облусундагы суу көйгөйлөрүн чечүү үчүн өкмөттүн токтомуна ылайык 28 миллиард 390 миллион сом акча каражаты бөлүнөт. Мында 8 ири суу чарба объектилери пайдаланууга берилип, натыйжада облус боюнча 30 000 гектар дың жер өздөштүрүлөт. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.